Салам достор. Биздин кийинки мисалыбыз. Кийинки мисалыбыздын шартында бизде туура 5 бурчтук берилиптир. Туура 5 бурчтук деген бул бардык жактары барабар и бардык бурчтары барабар дегенди түшүндүрөт. Туура 5 бурчтук берилиптир жана бизде мына Е, С, А бурчун табышыбыз керек экен. Мына бурчту табышыбыз керек экен, белгисиз экен. Биз мына бурчту табыш үчүн биз баштап туура 5 бурчтуктун ар бир бурчун таап алышыбыз керек. Башкача айтканда, мына жерде жалпы бурчту табышыбыз керек. Жалпы бурчту табыш үчүн биз сырткы бурчун табышыбыз керек. Ал эми томпок n бурчтуктун, туура n бурчтуктун сырткы бурчун, ар бир сырткы бурчун табыш үчүн биз 360 градусту канча жактуу болсо ошончого бөлүп коебуз. Бизде 5 жактуу экен, демек 5ке бөлө турган болсок, 360-ты 5ке бөлсөк 72 градус. Демек ар бир сырткы бурчу 72 градустан экен. Сырткы бурчу 70 градус, демек мына түз сызык 180 болуш үчүн анда 180ден 72-ни кемите турган болсок, мына ички бурчу келип чыгат. Кемитсек 108 градус. Демек мына ар бир туура 5 бурчтуктун ар бир ички бурчу 108 градустан. Мына жер дагы 108, ар бири 108 градустан. Биз x'ти табышыбыз керек экен. Демек бизде мына 108 градус, мына диагоналдары жүргүзүлгөн. Демек мына 1/3 бурчка бөлүнгөн. Демек 108ди 3кө бөлөбүз. Бөлө турган болсок 36 градус. Демек мына жерлер 36 градустан, x дагы 36 градус, мына жер дагы 36 градус экен. Демек жооп x барабар 36. X барабар 36 деген жооп туура болот.